Bir партада 4-тен 5-тен отырғандар бар. Мартта да бүтпей қалауы деп қорқып отырабыз. Қаражаттың бөлінішіне жараша деп сұрау көрсетілген да. Жалабаттагы номер 1 мектептин 375 орундук кошумча имаратынын курулушу дээрлик 1 айдан бери токтоп турат. Ага каражаттын бөлүнбөй жатканы себеп болгон. Жаңы имараттын пайдубалы курулуп, дубалы көтөрүлө баштаган болчу. Бүгүнкү күндө мектепке 8 миллион сом гана акча каражаты бөлүндү. Ал деген котлованы даярдалып, фундаменти коюлуп, и дубалы бир 10 катардай урулду. Қалған 50 миллион сому которула элек. Анан ошону карап өздөрү ал март айында бүтүрүп беребиз деп убада беришкен. Бирок акча каражаты бөлүнбөй калганына байланыштуу биз азыр ошо мартта да бүтпөй калабы деп коркуп отурабыз. Михаил Бабкин атындагы мектептин кошумча имаратынын курулушун Алматы жоопкерчилиги чектелген коому 58 миллион сомго тендерден утуп алган. Курулуш жүрүп жаткандыктан бул мектептин 800дөй окуучусу номер 6 мектепте 2 нөмөттө окуп жатышкан. Ал эми сентябрдан тарта алар облустук усулдук борбордо билим алууну улантып жатат. Кээде сааттар тура эмес болуп балдарыбыз 1-2 сааттан сыртта туруп калган учурлар болуп калды. Ошон үчүн ошол имаратты биз филиал катары ачтык. Азыр окуучуларыбыз ошо өзүбүздүн имаратта жана ошо филиалда билим алып атышат. 2 сменада башталгыч класс, 3 сменада билим алып атат. Усулдук борбордун 2 кабаты номер 1 мектептин филиалы катары пайдаланууга берилген. Мында 6 класстан тарта 11 класска чейин билим алууда. Окуучулар көп, бөлмөлөр тар болгондуктан сабак өтүүдө дагы ар кандай көйгөйлөр жаралып жаткандыгы айтылды. Ал жакта өзүбүздүн мектебибизде наглядныйлар, проекторлорубуз, бүт сабакка шарттуу эмелерибиздин бардыгы ошол мектепте калды. Окуучулардын саны да абдан көп. Bir класста 30-тан отурса, отуруш керек өзү негизи 45-50ге чейин чыгып кеткен да балдардын саны. Анан ошого көрүп атасыздар, шарт ушундай да болуп атат. Санитарный состояниясы ушундай болуп атат. Мектептин курулушу республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Курулуш иштерин облустук капиталдык курулуш башкармасы көзөмөлдөп жатат. Мекеменин маалыматына ылайык жаңы имараттын курулушу каражаттын бөлүнүшүнө жараша аяктайт. Былтыр 6 миллион акча бөлүнүп, быйыл жылы 3 миллион акча каралды жалпы жөнүнөн. Ушул күнгө чейин 9 миллион акча каралган. Ал 9 миллион акчага жер иштери, анан мектептин пайдубалы бүтүп, мектептин дуалынын кладкасы башталып азыр 25% кладка болуп калды. Бирок биз ошо кошумча акча бөлүшүп бериш боюнча кайрылганбыз. Жогору жака эми ал азырынча пока чечиле элек. Номер 1 мектеп гимназиясы 650 балага ылайыкташтырылган. Бүгүнкү күндө 2800дөн ашык бала билим алат. Жалабаттагы мектептерде 28 миңдей окуучу билим алып, дагы 5 мектеп куруу зарылдыгы бар. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.